Салам достор, кандайсыңар? Бүгүнкү сөз көпчүлүктүн арасында ар кандай ойду жаратып, бирине кубаныч тартууласа, экинчисине бүтпөгөн проблема алып келген строительный бизнес жөнүндө бир аз кеп кылып коеюн деп чыгып атам. Эми Бишкектен квартира алам деген кыргыздын мечтасы да, өзүңөр билесиңер. Магистраль жактан бир 3 комнат квартира алып алсам, Кудайдан эчтеке сурабайт элем. Кыштын ушундай суугунда жумуштан кийин акырын үйгө барып, жылуу жумшак диванда жатып алып, ысык чайдан колго кармап, вареньядан сугунуп, романтический бир фильм көрсөм кандай керемет деген ой көпчүлүк кыргызда бар да эми. Бирок мени билесиңер да, мен жакшы сөз чыкпайт да ооздон дегендейчи. Ё-майё. Шаардын көпчүлүк жеринде эми баары деп айтпайм, эми жакшылар да бар, жакшылардын баасы да жакшы да. Короче, бул сапатсыз салынып аткан үйлөр жөнүндө айтайын да мен. Мен дагы ошондой мечтам бар, чынын айтканда. Акчам жок болсо деле, кээде интернеттен кызыгып көрүп калсам дегенде өзүмөн эле барып тияк биягын карап, кандай салынып аттыр деп эле мечтайт этип коймой жайым бар да. Негизичи, ё-майё. Баягыда бир жерге бара калсам, я был в шоке, как они строят. Блин, мен 4-этажына чыгып туруп, стенасын кулатып кое жаздадым. Ей-богу, отвечаю, ё-майё, жарым кирпич стена. Бир тепсем кулап калчудай болуп атат да. Азыр ошол үй бүтүп, элдер жашап атат. Блин, түнкү уйкусу кандай болот дейм да, эгер алар билсе ошону. Бул жерден айтайын дегеним бул, ТЭЦ сыяктуу эле болуп турат да, анын бетин ары кылсын, конечно. Природа сынап койсо, я не знаю, что будет. ТЭЦти унчукпай, баары жашырып жүрдү эле, жаратылыш акырын тияктан жарып койду эле, бүт итакмагы чыгып калды, туурабы? Бул строительный бизнесте да ушундай болгон турат. Конечно, мен да каалабайм муну, чын жүрөктөн каалабайм. Бирок жаман айтпай жакшы жок дейт. Бир нерсе болуп, жер силкинип кетсе, эмне болот деп эле менин ушакта жүрөгүм ооруйт да, ё-майё. Анан эми Кыргызда үй алайын дегенде баягы эйфорияга берилип, биринчи үйүм деп болгон тапкан ташыганын баарын ошол жака берип, анан эптеп алып алсаң, ар жагында проблемасын айтпай эле кой. Блин, тиягы бүт элек, биягы бүт элек. Проектисин барып көрсөң, жөн эле красота да просто. Все там есть. Умный дом, бесшумные лифты, короче. Парковка, морковка, бассейн. Деги эле койчу, ё-майё. Анан бүткөндөн кийин карасаң ошол объекти. Бүт условно да, как бы есть, как бы нет. Блин. Ну так же нельзя, братаны. О, строительный компаниялар, блин, козгарындай эле көбөйүп кетти го. Эки дос бирге калып эле. Компания ача калып дегендей, жерди ала калып, бир нерсени сала калып, шарт сата калып эле. А мындай благоустройство города, гармония с архитектурой, гармония с окружающей средой, архитектурная эстетичность деген, аны айтпай эле кой, блин, төртбөштүк кылып туруп эле бир нерсени тарс уруп туруп эле. Короче, ушундай бизнес болуп атат. Эми жакшылап аракет кылып аткандар да бар арасында, заслуженный строительдерчи. Эми аларга сөз жок да, бирок көпчүлүгүн көрүп атпайсыңарбы? Бүт дилетанттар да, это дилетантское дело болот, понимаешь? Мен барып туруп эле азыр үй салып баштасам, албетте косяк кетет да, туурабы? Я же сразу идеально не могу построить, понимаешь? Ошол сыяктуу эле көпчүлүк үйлөрдүн косяктары болуп атат. Бүгүн ошол жөнүндө айтып коеюн дедим. Силерде кандай ойлор? Байкап жүрсөңөр керек ушундай проблемаларды. Силер да бөлүшпөйсүңөрбү кана?